Biz Kulatov айылының тұрғындары өткенде 11-iyul күні ЮКЦ түштік цемент зауыты біздің айылда сырье қазып, қысқасы біздің айылға көйгө жаратқаны бойынша чогулуш болгон. Ошо чогулушта көйгөлөрдү чечип беребиз деп сөз беришкен. Комиссия түзөбүз. Комиссиянын негизинде көйгөлөрдү чечип беребиз дедим. Ал бүгүн 30-iyul. Эч кандай комиссия түзүлбөптүр. Эч кандай результат жок. Ошо көйгөй ошо ойдон турат. Ошон үчүн биз сөз берген район акими сөз берген, ошол жерде болгон. Биз азыр ошо көйгөйдү комиссия түзүлдү, көйгөйлөр эмне болду деп результат билели деп келдик. Кесек район акими өзү жок экен. Азыр эми биз элди тоготпой атабыз, биздин үнүбүз качан жетет? Уже ичибиз толду. Эртең сөзсүз эл чогулуп келишибиз керекпи? Ошого ызычуусуз, талаш урушсуз эле комиссия түзүп, көйгөйлөрдү чечип берсе жакшы болот. Ошо. Assalamu alaikum, мен Kulatov айыл өкмөтүнүн тургунумун. Ошол жерде жашаган, атым Кылычбек. Бизде азыр айтып өткөндөй, Төлөгөн эке айтып өткөндөй, комиссия түзөбүз дегенге арадан 20 күн өтүптүр. Бир акция болгон жокчу. Эч кандай бизди бул аким алдап келет. Ушул канчадан бери, ошондон бери биз алдап келет аким. Биз эми жогору бийликке асылган жокпуз. Кетсин деген жөрүк жок. Биздин талаптарга, биздин көйгөйлөр кандай чечилет? Ушул күндө чаңын жутуп атабыз. Кечеги селдерде именно ЮКЦ завод курган көпүрөдөн каналды жолун алып өткөн. Ошол жерден суу топтолуп, ошону турбага суу батпай калып, ошондон сел болду. Үйлөргө чейин да кирди. Туурабы? Үйлөргө чейин кирди. МЧС барып, суу тарттыргандарды тарттырып кетти. МЧС ишнеди. Бирок действительно Кытайдын эмеси бизге эч пайдасы жок болуп атат да. Пайдасы жок. Биз дагы эле акылсыз адамдар эмеспиз. Ошол жерде бар жокту көрүп, билип туруп унча албай жашаганга болбой атат. Ушундай зыяндуу немелерин көрүнүп атат. Кече ошо 11 число күнү чогулуш болду. Чогулуш болгондо ЮКЦ завод бүт өзүнүн сотрудниктерин алып келип, ошол жерде ишчилерин алып келип залды толтуруптур. Дежурный чал немелерди, аксакалдарды коюптур. Сүйлөгөндөрүн эме. Кыскасы эл чыныгы эл талаптарын айтам деген эл залга батпай калып тышта турду. Основной ошо заводдун өзүнүн ЮКЦнын иштеген рабочылары, начальниктери ошондойлор келип сүйлөп, ошондук неме кылып кетишти. Бирок аким сөз берген, Токаттын акими сөз берген бизге. Мен комиссия түзөмүн, комиссия түзүлөт деди. Ана арадан 20 күн өттү, эч кандай бизге неме жок. Комиссиясы ham жок, эч кандай акциясы жок. Айыл өкмөттө как положено өзүнүн иши менен кетип бартат. Эч биздин неме, эч аткар неме кылган жери жок. Понедельник келебиз эми, бул жерге биз эми өкүл катары келип, просто кана биз айыл өкмөткө барып комиссия түзүлбөй жатат. Буяктан өкүл катары эле келдик биз айылданчы. Эми болуптур, эми понедельник топтолуп барабыз деп эч кандай ызычуусуз жок, биз бийликке асылган жокпуз. Бизге наоборот ошол жерде жардам берсин бизге ошо завод. Ошончо немесин алып атат. Эч кандай бу жерде арак куюп, элди дүрбөлөңгө салган жери жок. Азамат эке, сиз эч мындай неме кылган жок. Сиз просто биздин өкүл катары бизге жардам бериң дедим. Не болсок дагы билимдүү адамсыз. Акылыңыз бар жокко жетет. Бизге өкүл катары жардам бериң деп биз өзүбүз суранып келебиз ушундан беричи. Ошо менен Ноокаттын акимине дагы ошо жеткирип коелу дейм да. Туурабы? Эч ким ара куйбай атат. Эч ким куйган жок. Бу жерде эч кимге акча берилбей атат. Эл үчүн, туура акыйкат үчүн бири-бирибизге жардам берип, проблеманы көйгөйдү эл үчүн чечсек деген максат. Башка эч кандай максат, ниет жок. Жалган жалоо. Ошол жалган жалоо, мисалы биз Азамат эке мына биз эл турат, мисалы жалган жалоо да болчу, сизди колдойбуз бизчи. Бул эми ошол өзүнүн эле мына ушу ишкерлердин эме кылган немесичи. Эч кандай бу жерде акча берилип, баягындай болгон жок.
көрүп атасыздар, заводдун чогулушка бардык, барганда заводдун эмесин 11-inde алып келди. Ну, бирок 11-inde чогулушка мен Кытай ишкерди алып келем деди, алып келди 11-inde. Алса, Бирок концерт болуп бүттү дейм. бирок концерт болуп бүттү. Бүт Уюштуруп даярдап. уюштурушуп, ошол заводдун адамдары, бизде ошол 2-3 дежурный аксакалдар бар экен, ошолорду неме кылып, бүт заводдо иштеген ишчилердин аталары ошолор. Ооба. Охранада иштеген. Ошонун немелери сүйлөп ошолор бизге кыйла тоскоолдук берди. Көп болгону 3 эл аксакал. Эми биз баардыгыбыз билип турабыз да, эми бул ошол мамлекеттик акимияттын адамдары уюштурду, айыл өкмөттөр туурабы. Буларга тапшырма келген. Ошол себептен элдерге даже место калбады отурууга, анча өздөрүнүн дежурный адамдарын киргизип алып. Талаптары койгондо бизге главный комиссияны түзүп берсин. Комиссиянын катарында Кытай ишкердин адилеттүүлүгүн, мыйзамдуулугун талап кылабыз туурабы? ооба. Ооба. Кылабыз ооба. Ошол жерде кем байлыктарыбыз иштетип атат, жолдорду чаңытып атат. Демек ошончо миллион пайдаларды көрүп атат. Демек элдин дагы талабын аткарыш керек. талабын Кечеги атқарсын. дагы бир сөз да, кечеги чогулуштан кийин эч кандай бир реакция болбоду да, заводдун жолу ошо бойдон чаңып атат, ошо бойдон шуму тарактап атат, биягы 1 километрге чейин, 1,5 километрге чейин шум угулат. Ошол айылдын эмеси. Биз ошонун боюнда, бул киши 50 метр паста жашайт, мен где-то бир 300 метр паста жашаймчы. Ну, бирок наоборот, ошо завод, юксы завод курган, Кытай ишкер курган моз, ошого кичинекейден койгон, ошого суу топтолуп бизди басты. Бул жерде өкүл документация бар, камерага тарткандар бар. Көргөндө өзүнүн айылдык кеңештин депутаттары барып көрдү, ошо юксы заводдун турбасынан батпай суу агып элдин арасына киргени манык. Эми анда понедельник буюрса аким келсе, понедельник кайра келет экен бизден анда туурабы? Бүгүн өзүңөр эле келдиңер өкүл болуп. Кана биз эми акылыбыз ошого жеттиби, ошол комиссия түзөм деп биз келгенибиздин себеби. Бирок мында комиссияларды бул аким уже канча жолу убада берген, а? Так. 3 жолу уже. 3-үчү жолу убаданы берген. Бирок эч нерсе өзгөрбөйт. 3-үчү жолу убаданы берген. Анан эч кандай неме болбоду. Бирок биз аким немесине келип алдык, немесине келип бизге тополоң кылган жери жок. Биз мыйзам чегинде биз талаптарга суранып келип атабыз. Бизге жардам бергиле, биздин айылды карагыла деп. Бул жерге келип алып, биз тополоң кылып, эртеге дагы ушу понедельник келе турган болсок, жакшы немеде давай комиссияны түзүп бер бизге деп келебиз. Бир эле Кытай ишкерге жан тартып отура бербей турабы? Кыргыз элине дагы жан тартсын да, туурабы? Жер үчүн иштесин. Эл үчүн иштегени келдиби, значит. Ошого жараша 100% иштеп элдин батасын алыш керек, туурабы? Конечно. Хорошо, анда понедельник көрүшөбүз буюрса.